Second. Коюлма айылдын жердештери, мен жердештерим болот. Мен мынчалык чогулат деп күтпөдүм эле. Мен Москвадан учуп атканда Кыргызстан мындай тосолот деп ойлогон эмесмин. Аэропортко келсек, аэропортто адам батпайт, аэропорттун сыртына чыгып кетишиптир. Даже биз келебиз деп дагы айткан эмеспиз. И өздөрү эле билип, бири-биринен угуп, уже аэропорт адам толу. И ошондой эле мени Ошко түшөт деп, Оштук жердештерибиз Оштогу аэропортко чогулуп алышыптыр. И Ошто дагы аэропорт дейлер ороп калып. Чоң рахмат, Алла разы болсун, мынакей. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, мен ойлойм кыргыз элимин дуасы тийди. Мен угуп аттым. Жума күнү Марселге дуа кылдык деп мечитте айтышып, ошенткендердин угуп аттым. Чоң рахмат. Ошо ойлойм мен дуа менен уттум деп. И мен бул бойго жөн эле келип, Кыргызстанда жүрө эле бойго чыгып кетпедим. Неге дегенде мен Таиландта 2 ай эч жака чыкпай, 2 мал лишний тамак жебей, газировка суу ичпей өтө кыйналдым 2 ай. Прям ыйлагым келип, ачка мындай кыйналып тренировка кылдым. И ошентип кылыш керек, и ошондой результат болот. Анан мына бизди көрүп аткан жаштар ойлоп калышпасын, анан мушташыш керек десе, көчөгө чыгып эле мушташып, мага окшоп эжекейлерди сыздатпагыла. Мен көп эжекейлерди сыздаткам, анан эсенгинин номер айдын крашы болом деп анчалык мушташпагыла. Ошого мына айылдаштарыма чоң рахмат. Ат айланып казыгын табат дегендей, мен бойдон алдын ниет кылгам. Ушу бойду утсам, өзүмүн айылыма барып 2 та жылкы союп, элден дуа алам деп, Кудай кылам деп. И бойдон алдын жатып алып ойлондум, мен апам менен атам ойлодум, кыжалат болуп, өтө кыжалат болушту. И ошондой эле мен бойго 2 күн калганда уже үстүбүзгө катуу жүк түшүп калды. Элдин бардыгы интернетке кирем, өзүм чыгам, ТикТокко кирем, өзүм бардыгы интернетте менден башка эчтеке чыкпай калды. И ошол малда мен катуу коркуп калдым. Утулуп калсам, кыргыз элин уят кылып коеюн деп. Мен бул жерде кыргыздын намысы үчүн чыктым, мен өзүм үчүн любой жерде утулуп не кылса дагы чыдай берет элем, бирок кыргыз элинин намысын коргош керек болуп калды. И тренерге дагы айттым, тренер, мен чыгам, жанагындай сечка кетип, башы жарылып, же болбосо колу жарылып, же ошентип калса токтотуп коет бойду. И тренерге айттым, мени нөлгө түшүп калам, ошондо көтөрүп чыгып кетесиңер, бойду токтотпогула деп чыккам. И ошол настрой менен. Аллаху акбар. И бардык мына чыгып аткан адамдарга деле мынакей азыркы жаштар чыгып атат. Мен көптөгөн жаштарды билем. Кичине звезда болуп, же болбосо бизнести кичине көбөйтүп алса эле уже айылдан кетет. Например, айылда толтура андай. Биздин бай агаларыбыз ошолар келип, өзүбүздүн айылда чоңойгонбуз. Мени азыркы учурда Ошто аэропортто күтүп атышкан. Бүгүнкүгө мына тренер чалып, уже сени элдер күтүп атат, чоң мындай агаларыбыз. Мэриядан жанагындай өтө күчтүү адамдар күтүп аткан. Мен агайга айттым, мен айылдаштарыма барам биринчи очередте. Мен карапайым элге барышым керек дедим. И анан жолу көрөм, бизнесмен өтө көптөгөн адамдар чакырды көп жерге. И мен силерге келдим. И бизден чыгып аткан бизнесмендер дагы мындай звездалар дагы анчалык асманга учуп кетпей айылга келгиле көбүнчөчү. Айыл биринчи орунда турат. Айыл чыккан айылың биринчи орунда турат. И ушунча чогулганда мына мен классташтарым деле мен утулуп калат деп кыжалат болуп атышты, билем. Мынакей, главный аракет кылдык. И жада калса интернетте коэффициент тагын мага 90% Марсель жеңилет деп турушкан. 10% бизге берген. Бирок бизде Манастын духу бар. Биз кыргызбыз, утулбайбыз. И комментарий жазып аткандар, казак, кыргыз бир тууган, айтып эч бөлүнүштүн кереги жок. Өзбекстан, Казакстан көптөгөн улуттар бөлүнүп жазып атат. Эч бөлүнүштүн кереги жок. Бул спорт ынтымак. И 10 жылдыкта Гүлмира эжекей менен өзүмүн Гүлмира эжекейим 1-класстан баштап окуткан. И биздин директорубуз, мен 1-класстан баштап окуган үчүн мен Гүлмира эжекейди почти апамдай көрүп калгам. И ошондо эжекейлерге пучокко бергенде Урмат эжекей атамын класс жетекчиси. Урмат эжекей күйөөсү менен өзү Өзбекстанга барып келсин, дагы пучокко берейин силерге. Ай, баракалла. Молодец. Азамат. Асан агай менен ошо Урмат эжекейге атам окутуп, и неметкен үчүн сизге дагы берейин. И не только немеге өзүмүн эжекейиме деле подаркам бар. Бул жерде айтпай эле коеюн. Мактанып атат дегендей болбосун.
Ошо чоң рахмат мына биздин эжекелер, агайларыбызга чоң рахмат. Өсүп аткан жаштар дагы мындай шоктонбой жакшы жүрүш керек. Мушташсаңар азыркы учурда камаласыңар. Биз деле мушташып камалып кетишке аз калып токтогонбуз. Чоң рахмат кыргыз элим. Айылдаштарым чоң рахмат. Ошо келип. Кайнесине сөз бере токойсуз. Менде көпчүлүгү меймандар менде сурап атат. Нурландын неме Марселдин апасы кайсы деп. Жакшы кыпкызыл көйнөк кийген экен көрсөттүм. Апасында дагы бар турбайбы дешип атат. Эми ошо апасынын апасы да келиптир. Бир жакшы кол чаап ушу тайнесине. Бир ыраазычылык билдирейли мынакей. Жөлөп туугандарына, ошо айыл журтка, досторуна, классташтарына бардыгына чоң рахмат силерге. Ушул баламдын кубагын көтөрүп, бардыгына колдоп турган үчүн. Ушул маселени молодец, батыр колдоп, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, колу дагы көтөрүлө берсин, ата энеси менен, ырыс-кешиги менен, эл журту менен дайыма тынч болсун. Чоң рахмат анда. Марсел, дагы Марсел колду көтөрөбүз, оң колду. Марсел чемпион! Марсел чемпион! Чемпион, Марсел чемпион. Рахмат тумада, менен бүгүнкү учурашууну баарыбыз ыраазычылык билдирели. Ушу Нурландын